Саламат, урматтуу окурмандар. Бүгүн бизде конокто билим берүү жана окутуу усулдары борборунун жетекчи өкүлү Чынара Батыракеева эжебиз бар. Негизги темабыз жалпы республикалык тестирлөөгө даярдануу. Эгерде сиздерде ушул жалпы республикалык тестирлөөгө байланыштуу суроолоруңуздар болсо, узатып отурсаңыздар болот. Саламатсызбы, Чынар эже? Саламатсыңар, кандайсыңар? Жакшы, сизди көрүп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Убакыт бөлүп бергениңизге чоң рахмат. Кечээ анонс бергендейинде дагы аябай суроолор келип түштү. Алгач эле бүгүнкү абал, жырытын абалына токтоло кетсеңиз, качан болгону атат же жылдырылабы, баары ошо кызыгып жатат. Азырынча эми ушундай өзгөчө кырдаал киргизилгендиктен карантинде отурганыбыздан баарыбыз тең жалпы республикалык тесттин өтө турган мөөнөтү белгисиз. Анткени бизде жалпы республикалык тестке каттоо жүрүп жаткан учурда дагы ушул каттоо токтотулган болчу, жаңы башталганда. Анан эң биринчиден эле биринчи каттоону улантабыз. Бул биринчи. Андан кийин уже билим берүү жана илим министрлиги менен такталып, толугу менен ушул качан боло турган мөөнөтү такталат да. Азыр эч кандай тынчсызданбай эле болгону гана үйдөн ушул ар кандай онлайн булактарды пайдаланып жалпы республикалык тестке даярдана бериш керек. Кудай буюрса болот деген ойдобуз. Кечирээк болсо дагы бирок болот. Кечирээк деп калдыңыз, бирок көп окуучулар арасында, абитуриенттер арасында онлайн болуп калышы мүмкүн деген имиштер жүрүп атыптыр. Ушунун канчалык деңгээлде чындыгы бар? Негизи жок го дейм мынтип айтууга. Анткени себеби онлайн тест өткөрүү биз быйыл аракет кылдык элек, ушу карантин внезапно кокустан башталып калбады. Анан биз даже каттоону онлайн өткөрөлү деп, анан ага кошумча каражат керек экен, ушул программаны түзүп чыгыш үчүн. Анткени биз андайга даяр болбой калдык. Ал эми тесттин өзүн онлайн өткөрүү бул мындай кичине дагы эле татаал нерсе да. Анткени себеби онлайн тест өткөргөндө деген бул канчалык деңгээлде ошо балдар өздөрү отурушат тест камеранын түбүндө. Аларга ким жардам берип атат? Жанында мугалим отурган жокпу же дагы бир интернет булагын ачып дагы жанында жардамчылар отурган жокпу? Чын эле ушул баланын өзүнүн жана жөндөмдөрү, өзүнүн болгон билимин кошуп туруп, болгон жөндөмүн менен жооп берип жатабы деген суроолорго жооп ала албай калабыз да. Ошол себептен онлайн өткөрүү бизде бул азырынча мүмкүн эмес. Ошондуктан жалпы республикалык тест мурдагы эле форматта болот деген ишенебиз. Бул бүтүрүүчүлөр карантинге, каникулга чыгып кеткенден кийин атайын курстарга да бара албай калдык, эми тестибиздин баасы жаман болуп калышы мүмкүн деп да сурап жатышат да. Даярдануу булактарына да токтоло кетсеңиз. Эгерде биз ушул жалпы республикалык тесттин даярдануу боюнча биз жалаң гана ушу балдар курска барып анан даярданат десек, бул жаңылыштык болот да. Негизи жалпы республикалык тест бул мектепте өтүлгөн программа. Биз мына карантинге 4-чү чейрекке чыктык, аз калганда чыктык. Анан 4-чү чейрек бул кайталоо деп айтсак болот. Негизги теманын баары өтүлүп бүткөн. Ошол себептен бул аябай деле мындай өзүнүн бир таасирин тийгизбейт жалпы республикалык тест тапшырганга. Себеби тесттин тапшырмалары 7-чи, 8-чи, 9-чу класстагы өткөн, 10-чу класстагы өткөн нерселерди камтыйт да. Ошол себептен бул балдар өтө көп мындай бул боюнча тынчсызданбай эле койчу. Болгону гана мектеп программасын бирсе, наоборот, мага азыр ушул бизге Instagram баракчасына жазгандар бар. Ушул эч нерсеге алаксыбай үйдө отуруп алып, онлайн булактар боюнча, сиздердин ресурстарыңар боюнча даярданууга көбүрөөк мүмкүнчүлүк түзүлдү деген да. Үйдө отуруп алып. Демек, бул нерседен дагы мындай жакшы нерселерди, жакшы позитивдүү көз карашта болуш керек дагы. Даярданууга мүмкүнчүлүк бар. Дагы эле бар, дагы балким карантин бүткөндөн кийин дагы мүмкүнчүлүк болот. Анткени 1 ай, 1 жарым ай балким дагы тестке чейин убакыт бар деп айтсак болот. Майдын адатта ортосунан кийин, жарымдан кийин болчу эле. Майда болбойт. Июнь балким аягы же болбосо июльда болуп калышы мүмкүн да. Эми азырынча биз айта албайбыз. Тактап расмий маалымат беребиз, бирок азырынча ушул даярданууга дагы эле мүмкүнчүлүк бар. Анан ушул даярдануу боюнча ресурстарды атап ошолорго токтоло кетсеңиз.
Бул биринчиден биздин сайтка 3W Testing KG сайтына киргенде эле ушул жерде атайын абитуриентке жардам деген бир атайын бөлүмүбүз бар. Ошол жерде биринчиден онлайн тест, бул сынак тест, акысыз тест, ошону тапшырып көрсө болот. Өзүнүн жыйынтыгын көргөндөн кийин ошого жараша видео сабактар бар. Кыргыз тилинде, орус тилинде, негизги тест боюнча, предметтик тесттер боюнча биздин атайын ошо YouTube каналыбыздын, Соломон YouTube каналында жайгашкан ошол сабактарды көрүп даярданышса болот. Андан тышкары мурдагы жылдардын чыгарылган колдонмолор бар жалпы республикалык тестке даярдануу боюнча, ошолорду да пайдаланса болот. Эгерде силердин байкелериңер, эжелериңер былтыр мурдагы жылы же 5 жыл мурун тест тапшырып ошолордун колдонмолору калып калган болсо, алар менен да даярдансаңар болот да. Негизи эле бул жалпы мындай маалымат багыт алып, анан ошол багыт боюнча даярдана бериш керек. Анан сөзсүз түрдө атайын курстарга баруунун кажети жок да. Мектепте алган билимиңер, колуңардагы болгон мектептин китептери, окуу китептери, ошолордун баардыгы тең жетиштүү. Колдонмолор деп калдыңыз. Кече анонс бергенден кийин суроо келген. Бизде колубузда эски колдонмолор бар. Ошолор менен даярдансак, бул канчалык негизде натыйжалуу, башкача суроолор келип калсачы деп да айтып жатышат да. Ошондой эле типтеги суроолор келет да. Ошол эле колдонмолор менен пайдалансаңар болот. Анткени себеби негизи бул биз дайыма айтып келебиз, жалпы республикалык тесттин тапшырмалары мектеп программасына жана мамлекеттик стандартка таянуу. Ошол негизделип жасалган да. Мамлекеттик стандарт ушул жылдар аралыгында өтө көп өзгөргөн жок. Ал 11-класста андай өзгөрүүлөргө дуушар болгон жок. Демек, бизде дагы тесттин дагы форматы дагы, тесттин тапшырмалары дагы ошондой эле болот. Албетте, колдонмодогу суроолор тестте келбейт. Ошого окшош суроолор келет. Колдонмолор, видео сабактар, онлайн тест бул багыт берүүчү нерселер. Эң негизгиси силер ушул бир багытта, кандай багытта даярданышым керек экен, жалпы республикалык тестте мына бир нерселерди билишим керек экен, ошол багытта ой жүгүртүшүм керек экен деген таянакка келсеңер, демек бул силердин жеңишиңер болот. Жанагы окутуу булактарына токтоло кеттиңиз. Ошондо testing.kg сайтына кириш керек. Анан жанагы өзүнүн деңгээлин текшериш үчүн тест тапшырганда жыйынтыгы дароо эле чыгабы? Онлайн тест дароо эле чыгат. Ошол жерден эле чыгат. YouTube'дан бал катары чыкпайт, процент, пайыз болуп чыгарылат. Бирок ошол пайыздык көрсөткүч наоборот көбүрөөк мүмкүнчүлүк берет да даярдангангачы. Демек, ушул жерде мен ушул сабак темалардан артта калып атыптырмын. Мурда балким бизден сынак тестти тапшыргандардын жыйынтыгы бар. Ошол боюнча даректүү, максаттуу даярданса жакшы болот. YouTube'дан сиздерди кантип тапса болот? Ошо издегенде. Биздин ORT CTM Official деген Instagram баракчабыз бар. Мен азыр ушул жерге скринди бере аламбы азырынча? Бизге жөнөтүп койсоңуз, жөнөтүп коебуз. Мен сизге жөнөтүп коем, ошол жерге бекитип койсоңуздар. Анан ушул биздин Instagram баракчабыздын профилинде биздин YouTube'га ссылка кетирилген да, YouTube каналга. Жеңил болуш үчүн, оңоюраак табыш үчүн биз ошондой кылып койгонбуз. Же болбосо жалпы республикалык тест, общереспубликанское тестирование, СОМО деп ушул тегтер аркылуу биздин YouTube каналга кирсеңиздер болот. Окурмандардын суроосуна өтсөк, Чынарчы. Урматтуу окурмандар, бизде конокто билим берүүнү баалоо жана окутуу усулдары борборунун, башкача айтканда, жалпы республикалык тестирлөөнү өткөрүүчү борбордун өкүлү Чынара Батыракеева эжебиз бар. Эгерде сиздерде суроо болсо узатсаңыздар, биз алып бергенге аракет кылабыз. Эски ордун тесттери менен даярданса болобу деп дагы сурап жатышат. Окурмандар көп турсаңыз керек. Дагы бир кайталап койсоңуз, Чынарчы. Эгерде силердин колуңарда мурдагы колдонмолор бар болсо, былтыр болобу, 5 жыл мурун чыгарылган, 10 жыл болобу мурда чыгарылган колдонмолор бар болсо, ошолор менен дагы даярдана берсеңер болот. Кошумча каттоо жөнүндө сурап жатышат. Чынарчы, кошумча каттоо дагы болобу? Жетишпей калдым дегендер бар экен. Албетте, негизги каттоо өзү аягына чейин чыккан жок.
каттоонун ортосу жарымына жетип калгандан кийин карантин башталып калды. Ошол себептен биз ушул каттоону токтотуп койдук. Дагы бир мөөнөт берилет, балким бир жума же 2 жумадай убакыт берилет. Бул карантин бүткөндөн кийин эле биз ушу Билим берүү министрлиги менен муну тактап, дагы жарыялап, Instagram баракчабызга, сайтка маалымдап чыгарабыз. Эч кандай камсанабагыла. Анткени себеби биз маалымдоону кайрадан улантабыз. Каттоо дагы уланат. Убакыт бар, жетишесиңер. Урматтуу окурмандар, эгер катталбай калсаңыздар, testing.kg сайтына же Instagram баракчасына катталып турсаңыздар, маалыматтын баарын ошол жерден окуп турсаңыздар болот. Андан кийин дагы сурап жатышат, Чынар эже 9-классты бүткөндөр боюнча ЖРТ тапшыра алабы жана колледжди бүткөндөр деп сурап жатышат. 9-класстарды бүткөндөргө жалпы республикалык тесттин кереги жок. Негизи жалпы республикалык тестти эмне үчүн тапшырат? Жалпы республикалык тестти жогорку окуу жайга тапшырыш үчүн тапшырышат. Демек, тапшырып жаткан адамдын колунда орто билим жөнүндө аттестат болуш керек. 9-класс бүткөндөн кийин орто билим жөнүндө аттестат берилбейт. Жөн гана 9-классты бүттү деген тастыктаган документ берилет. Ошол себептен бул 9-классты бүткөндөргө кереги жок. 11-классты бүткөндөргө же болбосо колледждерди бүткөндөргө колунда орто билими бар адамдарга, ушул аттестаты же диплому бар адамдарга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Андан кийин десек, аскер кызматындагылар да жазыптыр. Чынар эже, биздин сертификат канча жылга жарактуу деп мурда жыл тапшыргандар. Ушул акыркы жылдары ушул Билим берүү жана Илим министрлигинин жабыгы киргизилген. Аскер азыркы учурда ушу аскердик мөөнөтү өтүп аткандарга жалпы республикалык тесттин жыйынтыктары 3 жылга жаралат. Эгерде силердин колуңарда былтыркы жыйынтык бар болсо, ал 110 балдан жогору өзүңөрдү канааттандырган болсо, деп ошол сертификат менен кайрадан тапшырып көрө берсеңер болот. Тестти тапшыруунун кереги жок. Жогорку окуу жайга барганда ошол сертификат менен кирсеңер болот. Урматтуу окурмандар, 9-классы бүткөндөр жана колледждерде окугандарга ЖРТ тапшыруунун кереги жок экен. Түшүнгөнүңүз боюнча Чынар туурабы? Бул жакта дагы ошондой окшош суроолор келип жатат. Ал эми ЖРТнын мөөнөтү азырынча белгисиз экен. Жаңы кошулган окурмандарга айтып туралы. Андан кийин ЖРТга катталып, бирок катыша албай калсак, эмдиги жылы кайра тапшырсак болобу, акча төлөбөй эле дейт. Жок, акча төлөбөй тапшыруу мүмкүн эмес. Кайрадан эле каттоодон өтүп, акча төлөп анан катышасың. Анткени себеби быйыл ушул сиз каттоодон өткөндөн кийин акча төлөп өттүңүз да, бирок келбей калдыңыз. Биз болсо сизди эсептеп, ушул тест материалдарын, каттоо материалдарын баардыгын тең ошол киргизип, ал акча уже сарпталып кеткен да. Жылдан жылга чогултулган акчага жыл сайын тест өткөрүлөт. Ошондуктан кайрадан эми 370 сом өтө деле көп акча эмес. Бул 5 жылдык окууну ченеп аткандан кийин, демек, таап тапшырса болот. 11-классты былтыр бүткөндөр сурап жатат. Биз дагы катталсак болобу деп, бизге эч кандай чектөө жокпу деп, Чынар эже? Албетте, эгерде 11-классты быйыл бүтсөңөр же болбосо мурдагы жылы, 10 жыл мурун бүтсөңөр деле, эгерде жалпы республикалык тесттин жыйынтыгы менен жогорку окуу жайга тапшырабыз десеңер, демек силер тестти тапшырсаңар болот. Бул жерде эч кандай жаш курамы боюнча чектөө жок. Болгону гана азыркы учурда сиздер жогорку окуу жайдын студенти болбошуңар керек. Студенттерге жалпы республикалык тест тапшырганга мүмкүнчүлүк берилбейт. Бул атайын ушул токтомдо белгиленген. Ал эми башка адамдар, былтыркы бүткөндөр баардыгы тең албетте тапшыра берсе болот. Ушул студенттерге да бир жакшыраак түшүндүрүп койсоңуз, демек университетте окуп жаткан студент ал университеттен чыгышы керек экен ЖРТ тапшырыш үчүн, Эгерде азыркы учурда жалпы республикалык тестти тапшырам деген ою бар болсо, бирок өзү студент болсо, жогорку окуу жайда окуп аткан болсо, анда жалпы республикалык тестти тапшырганга укугу жок. Анткени себеби бул жерде биздин атайын токтом бар, жалпы республикалык тест боюнча токтом бар. Мүмкүнчүлүгүн ушу тесттин жыйынтыгын тапшырып, ушу жыйынтыгы менен жогорку окуу жайга кирип окуп жатат да. Бизде атайын база бар. Ушул базада киргизилген Баланчаев бүгүнчө, мисалы үчүн, Манас университетинде окуп жатат дегенчи. Демек, ал адамдар даже если каттоодон өтүп кетип тестти тапшырып кирип кетсе дагы, кийин жыйынтыгы берилбей калат да.
биз жыйынтыгын бербейбиз. Ал ошол университеттен чыктым деген, окубай калды деген справка алып келиш керек. Ошондо гана жыйынтыгы берилет. Демек, жогорку окуу жайындагы окуп жаткан студенттер кайрадан өзүнүн күчүн сынап көрөбүз десе, жакшылап ойлонуш керек. Улубай калды. Бул жакта күбөлүк туулгандыгы тууралуу күбөлүк менен катталса сурап жатышат. Паспорт Негизи ала элек жарандарыбыз бар экен. Эгерде 16га чыга элек болсо, азыркы учурда мектепте окуп жатсаңар, анда ушул кырдаалга жараша биз дагы түшүнүп жатабыз. Паспорттук азыр столдор, ошо сондор иштебей калыптыр. Ушул себептен жалпы республикалык тестке туулгандыгы тууралуу күбөлүк менен катталып, мектептен справка алып келишиңер керек, маалымдама кат. Ал справкада өзүңөрдүн сүрөтүңөр чапталып, сүрөттүн чекесинде дагы ошо мектептин мөөрү басылыш керек. Демек, бул документи туулгандыгы тууралуу күбөлүк бүтүрүүчү курста жаса, мектептин бүтүрүүчү классында окуп жатсаңыз, паспорт алганга жетишпей калсаңыз, сиз туулгандыгы тууралуу күбөлүк менен кошумча мектептен атайын маалымдама кат, справка алып, ал справкада сиздин сүрөтүңүз сөзсүз түрдө чапталыш керек, быйыл түшкөн сүрөтүңүз. Сүрөттүн чекесине мектептин же болбосо окуу жайдын ошол мөөрү басылыш керек. Директордун колу ушул баардыгы тең болгон, ушул талаптарга ылайык келген справканы алып келген учурда тестке катталып киргизилсеңер болот. Чоң рахмат Чынар эже. Ишиңизге ийгилик, буйруса баары жакшы болот деп. Жакшы туруңуз. Жакшы туруңуз Чынар эже.